Саламатсыздарбы, Алатау 24 телеканалының эфирин Алатау Лайф программасы улантмакчы, студияда Мирбек Молдакунов. Ош жана Баткен облустарында арзан көмүр элге сатыла баштайт. Бул тууралуу Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасы билдирди. Өлкө жетекчилиги ишкананын алдына республиканын түштүгүн жеткиликтүү көмүр менен камсыздоо милдетин коюп, Кыргыз көмүр ишканасы Баткен облусунда Урмизан 3 жана Ош облусундагы Загара 2 кендерин иштетүүгө киришти. Жалпы инвестициялык көлөм $8 миллион түздү. Ушул жана башка маселелер тууралуу кеңири маалымат алуу үчүн студияга Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасынын башкы директору Маматов Кайрат Адамкалыевичти чакырганбыз. Кайрат Адамкалыевич, саламатсызбы? Студиябызга куш келипсиз. Кылычын көтөрүп кыш келатат демекчи, даярдыктар кандай болуп атат бүгүнкү күндө? Канан элди кызыктырып турган маселе бул көмүрдүн баасы. Канчадан сатыла баштайт да бул жылы? Ошол боюнча кеңири маалымат берип кетсеңиз. Биринчиден мынакей белгилеп кетсекпиз, Кыргыз көмүрдүн мынакей ошо алып барып жаткан иш боюнча да, бизге мынакей ошо түндүк региондо болсо бир эң чоң биздин месторождение бар, бул болсо Каракече, баарыбызга белгилүү ошо Кабак бассейни деп коет, анын ичинде дагы бир 10-12 мындай кичирээк мындай жеке менчик кеңдер бар да, ошо биздин эме ошо бирок ошо көмүрдүн сапаты ошо бирдей да баарыча. Бул ошо түндүк региондо. Түштүк региондо болсо бизде ошо 5,5 миллиард тонна запас болсо, жалпы республика боюнча ошо көбүнчөсү ошо түштүк региондо, ал жерде көп жылдан бери ошо жеке менчик мындай чоң мекемелер иштеп келаткан да, алар баарыбыз билебиз кандай экенин. Алар ошо биздин эми жарандарга да көмүр сатып атышат, ошо биздин дагы соц объекттерге дагы, анан акыркы жылдары мына экспортко да чыга баштады да. Бул эмнеге себептен муну айтып атам? Кыргызстандагы биздин ошо көмүрдүн баасы бул экспортко дагы байланыштуу да. Эмне себептен дегенде, баягы экспортко да чыгып атат, экспортко чыкканда эмне себептен дегенде башка баа менен кетип атат, ичүүсү болсо башка баа менен болуп атат да. Эми биздин мынакей өкмөт көп жылдан бери антимонополный комитет менен бул социалдык мындай фактор болгон соң, бул болсо бааны өкмөт карап туруш керек да. Быйыл болсо Каракече разрезиндеги баа болсо 1 тонна 2260 сом болуп бекилди да. Былтыркы жылга салыштырма 500 сомго көбөйдү. Эмне себептен дегенде былтыр 1740 сом болчу, бирок көп жылдан бери бул баа болсо кармалып келаткан болчу да. Электроэнергия боюнча деле ошондой биздики маселе бар, биз баарыбыз билебиз. Бишкек Ош мисалы субсидияда отурат канча жылдан бери. Эми жылуулук боюнча дагы мисалы электроэнергия боюнча Кыргыз Республикасы канча жылдан бери бул мынакей вынужденный фактор бааны болсо көтөрүш керек болчу да. Эмне себептен дегенде инфляция жүрүп атат канча жылдан бери. ГСМ кымбаттап атат ал жерде. Операционный расход деп коет, ал жерде алар да көбөйүп атат. Ошол себептен бүгүнкү бул коюлган баа бул минималдуу баа да. Реалдуу баа болсо, мисалы бүгүнкү күндө биз карасак, мисалы Каракече кең канча жылдан бери мындай туура эмес касылып келаткан көмүрдү, мисалы биз Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасы мынакей ТО деп коет, бул баягы проект менен жумуштан алып баратат да. Ушул жерде көп абдан чыгымдар кетип атат. Эмне себептен дегенде Каракече кеңинде 310 миллион тоннага жакын запас бар. Анын баарын туура мисалы көп жылга туура чыгаранга бул жерден толорду баягы эми скучной работалар деп коет, ошо иштерин туура алып барыш керек да, багыттачы. Ошол себептен бизде ошо чыгымдар көп болуп атат. Анан бирок азыркы учурда мынакей боло турган баа быйыл деле көп мисалы өспөйт. Кыргыз Республикасында жалпы ар бир региондо эме бар да, логистика бар да. 4200 сомдон 6000 сомго чейин чектелет да. Бишкекте мисалы 5300-5400 сомдон ошо эми тегерегинде болот го. 5300-дун тегерегинде сатылып баштайт, же сатылып баштады? Сатылып баштайт. Эмне себептен дегенде азыр бизде суу келдикте биздин калкыбыз албайт. Биздин калкыбыз биринчи кар жаамай албайт. Бир кар жаап баштаганда анан кийин балким баягы кыш жылуу болуп калабы деп азыраак алсакпы, көбүрөөк алсакпы дегенде. Эмне себептен дегенде мурдакыдай ар бир үйдө көмүр кана жок да азырчы. Мен канча билем, өзүмдүн тааныштарымдан, туугандарымдан. Мурда биз өзүбүз дагы мынакей атайын мисалы көмүр келгенде
көмір ғана түзүп кичинекей куруп ичиндечи мисалы эми осы мончодой болгондо эле туруп ошол жерге көмүр калып калса эми 2 жылга калып калчу да күндө турганда биз баарыбыз билебиз сапаты жок болуп кетет бир жылдачы. Ошол себептен биздин мына кээ бир үй бүлөлөр бул баягы социалдык жагынан булар баягы муктаж болгон үй бүлөлөр мисалы жумасына 1 мешок 2 мешок алып жагышат. Кандай да үй бүлөлөр бар биз билебиз анын баары. Ошол себептен өкмөт бул жагынан мындай абдан жакшы көзөмөл жүргүзүп жатат экен. Өзүм да көрүп атам мынакей. Анан бул көзөмөл болсо ушул баа боюнча да. Ошол себептен мынакей биз 30 августта Кыргыз Республикасы боюнча мынакей 100 мекеме ачылса, ишинен болсо дагы биздин жаңы мекеме деп коелу. Ал жерде мынакей Ош областында Загара 2, Баткен областында Урмизан 3 деген жаңы кендер ачылды да. Бул жакшы көрсөткүч мынакей ошо акыркы 2-3 жылдын ичинде Кыргыз көмүргө бул мурда бир эле кара кечени карап турса, 18 лицензия алып бериптир да өкмөтчү. Буйругу менен мынакей. Бул жакшы көрсөткүч эмне себептен дегенде, бу жерде бизде 410 миллион тонн болсо, бизде запас болсо, бул жактан биз 18 лицензиянын бир жерде 500 миллион тонн запас. Ал жерден биз инвесторлор менен жумуш алып баратабыз. Ал жерден эмне себептен өзүбүздүн каражатыбыз бир аз жетпей атат азыр, бирок жакын арада дагы жаңы кендерди алсак, өзүбүздүн күчүбүз менен чыгып кетебиз 1-2 жылдачы. Азыр мынакей жакшы келишимдер түзүлүп, мисалы айтсам, азыр эми теплоэнергиялар баары жоюлуп кетпедиби? Азыр эми мэриялар өтүп кетпеди, Бишкек тести мэрия өтүп кетти. Ошо менен бизден ошо Миңгуштагы Агулак деген биздин кең ошо токтом менен болсо ошо мэрияга өтүп кетти да, 2 ай мурдачы. Ал жерде биз инвесторлор менен иштеп келаткан биздин жумушубуз болсо 40-60 болчу. Биз мисалы биздин лицензия менен кең менен киребиз. Ал жерден баягы эми документациянын баарын биз алып барабыз. Ал жерден мисалы охрана көзөмөл биздики. Ал жерден мисалы биздин партнерлор Кытайлар 60% болсо чыккан көмүрдөн алып өздөрү алып кетишет, өздөрү сатабы же Кытайга алып кетеби же бияка сатабы. Биздин 40% болчу да. Бир тыйын акча коротпой дегендечи. Бул мисалы абдан жакшы иш алып келген болчу. Бул жерден энергетика министри дагы өкмөт дагы бул жерден эми жардам берип дагы биз дагы ошо. Анан башка мисалы кеңдер менен да ошондой биз менен иштеп келатабыз да. Айтсаңыз да, ушул Урмизан 3 менен Загара 2 кендеринде алтын дейм да, кара алтын дейликчи. Кара алтын казылып башталдыбы? Азыркы күндө Урмизан 3 боюнча бир эми документациясы калган болчу. Ал жерден лесхоз менен азыр жумуш алып баратабыз. Жакын арада баштайбыз. Себептен дегенде жыл сайын мисалы эми топ базалар октябрь айында ачылса, сентябрь айында биз болсо уже топ базарды быйыл эми сентябрда ачып атабыз баарынча. Ошондо анан ал жерден чыгат. Ал жерден дагы мынакей Загара 2 мына жакын арада бир 2-3 жуманын ичинде сапаты кандай экен көмүрдүн ал жактарда? Сапаты абдан жогору. Ал жерде мисалы биздин кара кеченин сапаты мисалы 4000 калорийнин тегерегинде деп коелучу. Иштен плюс-минус болсо. Ал жерден 6000ден жогору сапат абдан. Бирок абдан бийик болуп атат. Мисалы эми Загара 2 бул Алай районунда болсо бул тоолуу жерде. Тоолуу жерде 4000 мөңгү. Ачык менен казылып чыгында болот. Ачык болуп атат. Анан дагы бир проект бар, мына жакын арада уже биз эметебиз. Ал Ноокат районунда Бешбурхан деген. Ал жерде 30-70% менен келишим түзгөнбүз. Эмне себептен дегенде ал Кытай тарап менен ал жерде жердин асты менен шахта менен казышат да. Шахта менен баягы Сүлүктөдө барып мен көрүп келдим. Сүлүктөдө баягы эски методдор менен калып калышыптыр ал жердечи. Аларга жаңыны көргөздүк. Мына бизде эми жер калган шахтада азыркы учурда мынакей ошо эмелер биздин ички инвестор ушул жерде байкебиз бар. Ушул жакшы эми 20% эми мамлекеттик эми доля менен ал жерден ошо жаңы оборудование алып келип казышыптыр ал жердечи. Мынакей ошо биз жакын арада ошо ал жерден дагы көмүрдүн сапаты абдан жогору. Каракол тарапты Ысык көлдөн ошо Ысык көл жагы эми жер калам эле эме кылат да, ошо эмелер запастары жетет да. Бизден да кетип атат ал жакта кара кечеден дагычы, бирок өзүнө кичине эме жакыныраак болгон соң теге баасы да арзан болсо керек. Логистикадагычы. Баасы бир аз кымбатыраак шахтабый методдон эмнеге дегенде бул жерден эми трудозатрат операционный расходдору көп болот. Чыгымдар абдан көп болот ал жердечи. Оборудование кымбат абдан. Ошо биздики Бешбурханда мисалы ошо 70%га алардын оборудованиясы, тиги өздөрүнүн келген иштеген адамдары ошол жерден болсо дайын ошол көмүр алып турабыз ал жерден. Бизди көрүп мынакей башка
жеке менчик кеңдер болсо мынакей башкалар ошо инвесторлорду биздин инвесторлорду менен келип сүйлөшүп атышат биз көрөт биз аркылуу келип ошо инвестор берилечи биз дагы ошондой иштейли депчи. Эми лизингге алган оборудование да кымбат азырчы. Лизингге алгандан кийин банктан мисалы алганга финансовый показательдер бар ал жердечи. Анан дагы инвестор тапканга ошон үчүн биздин инвесторлорго артынан чуркап жүргөндөр уже эмелер бар, адамдар бар экен да. Бул жакшы көрсөткүч. Эмне себептен дегенде жакшы мынакей технологиялар менен, жаңы технологиялар менен кеңдер иштетилсе, мен ишенем көмүрдүн да баасы дагы мындай эме төмөндөп турат, мындай реалдуу баа болуп турат да бул жердечи. Жакшы, спекуляция болбой. Түндүктө 5300 тегергенде болот экен 1 тонна көмүр, а эми түштүктө канчадан сатып алышты? 5-6 миңдин ортосунда. 5-6 миңдин ортосунда болот. Эмне себептен дегенде биз Түштүктө дагы социалдык көмүрдү биз ошо эми Загара 2ден түшүп атканда биз өзүбүздүн эле ошо чыгашаларды эле санап эле ошол жерге кеткенчи ошолорду эле минимальный баалар менен коюп беребиз. Бирок бул баа эми конкурентный болушат да. Эмне себептен дегенде башка дагы жеке менчик компаниялар да иштеш керек алар дагы. Анан экспорт боюнча айтып кетпедимби жогоручу? Экспорт боюнча мына ошо 1 жылдан бери ЖД болсо өздөрү ЖД менен өздөрү эметип атса, чыгарып атса мисалы жеке ишканалар. Тиги жеке ишканал эмелер менен болсо, унаалар менен болсо, жол менен жүргөн болсо, кыргыз көмүрү аркылуу да. Эмне себептен дегенде учет болсун депчи. Салык боюнча бул жерден бир аз маселелер бар экен. Андан кийин ошо көмүрдүн баасы боюнча маселелер бар экен. Эмне себептен дегенде биз мисалы азыркы учурда сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп атабыз. Мисалы ошо Баткен областында ошо жеке Сүлүктүү шаарындагы чыгарган ошо бир 35 компания бар экен. Ичинде иштеген бир реалдуу түрдө иштегенде бир 11-12 эле эме иштейт экен да ошол кеңчи. Ошолор менен сүйлөшүп атабыз. Ал жерден биринчиден ошо биздин калкты камсыздоо боюнча. Эмне себептен дегенде баягы түшүндүрүп атабыз. Эми көмүрдүн баасы бар. Эми экспорт деген экспорт. Эми таап атасыңар. Эми өздөрүнүн чыгымдарын жабыш керек экспорт мененчи. Бирок биринчиден биз өзүбүздүн элибизди ойлош керекпиз да. Калкты камсыздап, андан кийин экспорт деп ойлош керекпиз. Бул жагынан айттык, биз дагы мына көмүр эми чыга баштаса, силерге эми болсо конкурент болбой, бир баага келишип, мисалычы ошо региондо кандай баа чыгып атат, ал жердин логистикасын баарын санап туруп, баарын кылып, ошо бир баа болуш керек да. Эмне себептен бир аз баягы баа өсүп атат, бул баягы бул дүйнөлүк тенденция деп коет, тенденция болуп атат да. Мынакей акыркы 2-3 жылда мынакей ар кайсы жерде бир эми конфликттер болуп атат. Ал жерде Украина мамлекетине келген ошо чоң кеңдер иштебей калды ал жерденчи. Ошол себептен деген көмүрдүн баасы мына 2 жылда 3 эсе 4 эсе өсүп, анан кайта мына кичине төмөндөп өзүнүн реалдуу баасына келди. Биздин коңшу мамлекетибизде Казакстан Республикасында билебиз, абдан көп запастар бар алардагы. Алар да бизге конкурент эмес. Жалпы кийин келечекте мынакей ошо жашыл экономикага болсо болбой келишиш керекпиз да. Ошол себептен мисалы 410 километр менен биз логистика кылып туруп Кара Кечиден ТЭЦке алып келип туруп көмүр жагып атабыз. Кийинки учурда бул эми жылуу калыш керекпиз да, бул баягы вынужденный мера да. Кийинки мисалы бизге жаңы технологиялар бар азырчы, мисалы күн менен, шамал менен жаңы эмелер болот. Азыр мынакей атайын ошо фонд атайын түзүлүптүр азырчы кабинанын астында. Ошолор жумуштар алып барып атышат. Биз болсо ошо 5,5 миллиард тонна көмүрдү мисалы ошо экспорт жака жибериш керексе, ичибизде да камсыздап, бирок жаңы технологияларга келиш керекпиз да. Буга чейин айта кеттиңиз, ошо биздин көмүр Европага чейин экспортталып атат депчи. Эми реэкспорт менен барып атса керек. Экспорт менен дегенде мынакей Тажикстан Республикасы менен азыр чек арабыз жабык да, эмичи баарыбыз билебиз. Ал жерден мынакей ошо мисалы Сүлүктөгү көмүрдүн ошо ээлери ошол жерден мисалы келген директорлор да өздөрү айтып атышат, биздин реэкспорт Тажикстанга кетип атат дейт, Өзбекстан аркылуу. Мисалы ошо баа эмеси бар, наценкасы бар да, мисалы чек арадан өткөндөн кийин бир баа, ал жерден НДС бар, ал жерден бир баа, НДСтен кийин болсо эми кирип бараткандан кийин эми Тажикстанга бир баа ортомчулар бар да. Азыркы күндө биз мынакей ошо экспорт реэкспорт боюнча эми жумуш алып баратабыз, мынакей сүйлөшүп, ал жерден эми ортомчуларсыз мынакей кеңдин ээси болсо,
мисалы эми сатып алган компания болсо Өзбекстандан алар келип туруп түзмө-түз мынакей келишим түзүп биздин көзүбүзчө мынакей биз эле болгон кыргыз көмүрдүн эми чыгымдарын эле жабабыз да. Бул жерден сумма былтырдан бери ошо кыргыз көмүрү менен белгиленген болчу. Мисалы БК БР болсо 1 тоннадан $4. 1 тонна $4 калчы. Азыркы жанагы біз штып деп коет бізше. Ал жерден біз болса бааны чүрдүк $2 деп эмне себептен дегенде мисалы сүлүктө көмүрдөн чыгып аткан баа болсо 10 000 сом болуп атса, ал жерденчи БК менен БР берки штып боюнча бир 2-3 000 сом тегерегенде да. Себептен ошо эмес маржасы да бир аз эме кичирээк болчу. Бирок дагы механизмдерди карап атабыз да. Эмне себептен дегенде ошо кеңдин мисалы өзүнүн ээси түзмө-түз ошо баа менен эмеге ТЭЦ болобу, мисалы Ферганадагы чыгым болобу, ал жерден сатып алабы, мисалы соц объекттерге болобу, өздөрүнө түзмө-түз эме сүйлөшүп алсын, ошол жерден мисалы келген биздин эми сатып алуучуларды түзмө-түз азыркы күндө мынакей бир мындай төрөк столго отургузуп, бир баа менен коюп, ал жерден эч ким спекуляция кылбасын, эч ким бирөө баягы бир айтып койгондой шапка же бир коррупционный элемент болбош үчүн ошол жерден ачык мындай иштеп атабыз да. Кайрат Амкалович, соц объектилер көмүр менен камсыз болуп атабы бүгүнкү күндө? Соц объекттер боюнча ошо министрлер кабинетинин тапшырмасынын негизинде биздин ошо жергиликтүү бийликтер менен бизде болсо бирдикте мына 310 топ база ачылып атат азыр. Анан соц объекттер боюнча токтомдун негизинде тендер жок эле, түзмө-түз мындай шарт түзүлгөндө биз менен азыркы күндө мына келип биз менен келишимдер түзүлүп атат. Азыркы күндө биздин өзүбүздүн жеңилдетилген шартта 50 коо бар өзүбүздүкүчү, биз кыргыз көмүрдүккө ошо ташыганга биз азыр ошо эми соц объекттерди Нарын району менен Жумал районунда биз өзүбүз ташып берип атабыз. Ысык-Көл районунда ошо эми Жыргалан кен ошол жерден эмелери фирмасы болсо өздөрү машиналар менен алып келип келишим түзүп алар дагы ташып атышат да. Бишкекте болсо мына көп эми компаниялар бар экен. Бишкекте болсо биз дагы эми соц объекттер менен биз эми жана Теплоэнергонун берки тесттери менен келишим түзсөк, бул жактан биз алсак Орловка, Кант, Токмок эми балыкчыда биз менен түзүп кетишти, түзмө-түз. Башкалар болсо башка дагы жеке менчик мындай эми компаниялар менен түзүп атышат да. Алар дагы эми ал жерден эми маселе жок да. Мисалы азыр быйыл былтыркыга мындай салыштырма айтсак, былтыр ошо сентябрдын аягында баштаса, быйыл ушу биз августта эле баштадык. Мына 49 000 тонна ТЭЦке биз көмүрдү ташып койдук мынакей быйыл. 200 000 тонна былтыркы эми запастардан калыптыр. Жалпы Бишкек ТЭЦ мына ошо 1 200 000 тонна менен 1 200 000 тонна көмүр ошо коротсо 200 000 тонна болчу, ошо 1 000 000 тоннанын жарымысы 520 000 тонна ошо биздин мойнубузда да. Бизде дагы эме бар. Эми консорциум деп коет баягы. Жана 10-12 кең бар деп атпайбы, алардын дагы майда көмүрү бар да, аларды дагы биз жака сатыш керек да, ошол себептен аларды да ойлоп дагы биз ошо консорциум киргизип бир аркылуу дагы биз дагы аларды эми киргизип беребиз да ошо ТЭЦкечи. Ал жерден баягы биздин эле пайда көрбөй, алар да пайда көрсүн депчи, алар дагы эметип иштеп атышат. Аларда дагы адамдар иштешет, алар дагы ошол себептен эми соц объекттер боюнча дагы ушундай иштерди алып баратабыз да. Кайрат Атамкалович, айтсаңыз да, ушул негизи эле биздин мамлекет тарабынан ушул жеке ишканаларга, мамлекеттик ишканаларга канча лицензия берилиптир? Көмүр казуу боюнча канчасы бүгүнкү күндө иш алып барат экен, канчасы жөнүндө турат да? Эми ушу акыркы 2-3 жылдын ичинде ошо азыр мындай тартипке келе баштаптыр да. Мурда болсо 700дөн ашкан лицензия алыныптыр да. Ошонун ичинен мынакей айтпайм, ошо акыркы эле мына 2 жылдын ичинде эле ошо кыргыз көмүргө 18 лицензия жаңы берилди да. Бул кабинет министрлигинин чечими менен де, президенттин көзөмөлү менен, президенттин тапшырмасы менен, Сатурн Кожоевич өзү да ошо киришип, ошо кыргыз көмүргө мындай ошо камсыздоо боюнча дагы арзан сапаттуу көмүр менен дагы ошо лицензиялар берилди деп ошондой тапшырмасы бар экен. Ошо тапшырма негизинде абдан жакшы жумуш алып келатыр азыр күндө кыргыз көмүр ишканасы. Эми мен ушу Кудай буйруп ушундай жаңы коллектив менен иштешип калдым. Ушу 2-ай болуп атат, бирок ошо киришип кандай болуп, мындай эмет, жакшы жумуштар алып келатыр. Биз дагы ушул жумушту алып кетебиз дагы. Буюрса ошо биздин инвесторлор менен дагы анан мындай 100дөн эле ашык эле мындай кең иштейт экен да. Мындай реалдуу түрүндө азыр дагы биз дагы анализ кылып атабыз. Энергетика министри менен бирикте ошо анализ алып, ал жерден дагы
эми Минпроду мен дагы көрүп ал жерден ким кандай жумуштар алып барып атат. Бирок айтып атпаймынбы, ошо жеке алган ошо ишкерлер бизди артыбыздан жүрөт, ошо келсе жакшы инвестор болсо, ошо инвесторлор менен бизди тааныштырып койгула деп. Ошо биз дагы тааныштырып атабыз, аларды иштесин деп жанагындай. Жакшы эме түзүлүптүр, шарттар түзүлүптүр да бүгүнкү күндө. Өз жакшы бул эми ар кандай көмүр мафиясы деген да бар эле. Ал да четинен жоюлуп аткан окшойт сиздин жоопторуңузга караганда. Анан кыргыз көмүргө көп мүмкүнчүлүктөр берилип атпайбы мамлекет тарабынан? Мисалы экспортты жеке өзүңүздөр көзөмөлдөп атасыздар. Сөзсүз. Анан экспорт демекчи ушу Кытай мамлекети менен бир топ келишимдерге кол коюлду эле да. Ошол келишимдер бүгүнкү күндө кандай аткарылып жатат? Анан жанагы лента дейбизби, лента ичинде экспорт деген табыз ошол шаймандары курулуп баягы. Эки логистический центр боюнча ошо ленточный логистический центр деп коет. Бул Кызылкияда, эки штамда ошо келишимдер меморандумдарга биринчи кол коюлуптур. Биз ошо тиги азыркы күндө ошо Кытай тарапты күтүп жатабыз, эки штам боюнча Кызылкия боюнча. Ал жерден уже жумуш алып барып жатат. Кызылкия ошо шаарында, чек аранын жанында, бирок эски аэропорттун эмеси экен, жери экен, ошо 20 гектар берилген болчу бизге. Ошо биз инвестор менен Шансикол деген компания жанагы Бешбурханда да эметип кетти, жогору айтып кеттим. Ал жер жумуш алып баратабыз, анан кийин Агулак месторождениянын ушулар иштеп чыгышкан да. Эми жакшы инвесторлор экен ал жердечи. Жаңы оборудованиялар менен келебиз дейт. Ал жерде буюрса Бешбурханды ачылышы болсо, оборудованиясы келсе дагы ал боюнча дагы маалымат беребиз. Керек. Анан ошо лента боюнча ал жерден логистикалык ошол жерден Өзбекстан тарап менен, Кытай тарап менен азыр ошо иштер жүрүлүп жатат. Эмне себептен дегенде баягы макулдашууларда ал жерден баягы рентген туш керек, бажы кызматы туш керек кандай, санэпидем нормалары бар ошолор. Анан биз ээсинин ичиндебиз, ээсинин ичинде алар менен да макулдашуу болуш керек экен. Ошол себептен биз ошо эми документация боюнча, макулдашуу боюнча азыр иштер алып баратабыз. Бирок уже мына Кызылкияда баягы стройгородок деп коет да. Ошол жерден алар уже алып келип оборудованиясын уже курган жатышат ал жердечи. Буюрса ошо 1-жылда бүтөбүз деп атабыз. Ал жерден канча биздин эми чек арадан Өзбекстанга мисалы Жалал-Абад Кызылкиядан чыгып атса ал жерденчи, мисалы ал жерден башка да эмелер бар да, ТНП бар, мисалы ал жерден бир эми продукталар бар, бир эми очередь болуп калат экен да. Ошол себептен бул ленточный логистический центрлер булар абдан керектүү болот да. Ал жерден мисалы ошол жерден жеке деле компаниялар келип өзү көмүрүбүздү сатабыз десе, келип ал жерге ошол жерге чүрүп берип туруп, ошол лента аркылуу деле ошо эме кете берет да. Буюрса. Анан айтсаңыз, биздин телекөрүүчүлөргө маалымат бере кетелик. Ушул мүнөттөрдө барып көмүр алам десе, базаларда көмүр бар. Баасы жанагы биз айткандай 5300дөн. Азыркы учурда мына 310 база ачылган жатат. Кээ бирлер базаларда ошо былтыркы көмүр калып калыптыр. Эми өзүм дагы ошо кыдырып көрдүм. Ал жерден бизге мэрия дагы эми жардам берип, Агулак кенинен дагы ал жерден жанагы Миңкуштун көмүрүн алып келебиз деп атышат. Ал жерден дагы биз мынакей ошо отбор менен акырындаган уже эми болсо ташып баштадык да. Азыр мына баа бекилет, ошол жерден 15-сентябрдан кийин уже келип эми болсо көмүрдү алып берсе болот да. Бурда мындай түшүнүк бар эле да, эрте алсаң арзаныраак болот, анан баягы кар жаап, суук түшкөндө кымбаттайт депчи. Анан антимонополдук орган көзөмөлдөй баштабадыбы? Буюрса 15-сентябрдан баштап баа коюлуп, көзөмөлдөлүп, сатылып, буюрса активдештирип. Ооба, биз болсо атайын ошо жанагы эми сортировка деп коет да, бирок бизге эми отбор деп коет да. Бизге отбор дегенде ошол жерден кеңден мисалы казып атканда кара эчеденчи бизден ошол жумушчулар болсо атайын жакшы көмүр чыгып атканда ал болсо ошо эми отборго кетет, бул калкка кетет турган да. А берки майда көмүрдүн баары алар ТЭЦке кетет. Эмне себептен деген ТЭЦке мисалы мындай чоң көмүр керек жок ал жердечи, мындай таш көмүр керек жок. Бияктан майдалатат анын баарынчы. Ошол себептен кичине ортосунан эми градация кылып туруп ошол жерден бөлүнүп кетет да. Анан соц объекттерге кетип атат. Анан ошо биздин жардам менен түзүлгөн эми топ базаларга аларга ошо очередсиз кара кече кирип келатканда биз аларга нумерациясын беребиз, ошо объемду беребиз. Ал жерден ошо объем менен өздөрү кирип ошол жерден көмүрдү алып келет. Мисалы Бишкек шаарына ошо айланасына былтыр 128 миң тонна кеттир, ичинен болсо 49 миң тонна, 50 миң тонна, 40% болсо биз эми берген эми көмүр болчу да. Ошол себептен былтыр дагы көмүр баягы баасы өскөн жок, дагы быйыл дагы мен толук ишенем. Биздин дагы ошо эми партнерлор дагы башкалар дагы мисалы башка региондогулар дагы мисалы бааны спекуляция кылып эми көтөрүшпөйт деп ишенем да. Кайрат Абдыкалыевич, биздин программанын убактысы соңуна келип жетти. Сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Сизге рахмат.
суроолорго жооп берип, бирок өмүрдү эртерээк алайлы депчи биз ошо кайрылуу бар. чоң рахмат силерге, ишиңиздерге ийгилик. Урматтуу телекөрүүчүлөр, муну менен программабыз жыйынтыкталат. Студияда Мирбек Молдокунов болду. Көрүшкөнчө.